Салам, урматтуу үй кожойкелери. Бүгүнкү видеодо мен сиздерге үй каражатында кантип антисептикалык каражатты даярдап алсак болот, ушул тууралуу бир аз видео түрүндө бөлүшкүм келди, кыздар. Демек, бул үчүн бизге медициналык спирт, кайнатылган суу жана глицерин керек болот. Бардыгыңыздарда мындай бардыгыңыздарда бар деп ойлоймун. Бул каражатты даярдоодо бизге, кыздар, мен азыр даярдап алдым, шприцти алабыз. Бизге бир 150 мили ушундай спирт керек болот. 150 мили. Демек, ачып, бул 100 мили. Ал эми бул калганы мен уже экинчи жолу антисептика каражатын даярдашым. Бул жерде 50 калган. 50-нү дагы ачып туруп бул жака куямын. Андан кийин сөзсүз түрдө бизге кайнатылган суудан 60 мили куюшум керек. Демек, 1, демек, 2, 3, 4, 5, 6. Андан кийин бизге глицерин керек. Глицеринден 4 мили куюшум керек. Болуп турат. Ровно 4 болду. 4 грамм глицеринден куюп, мунун баарын оозун жаап туруп аралаштырабыз. Антисептикалык каражатты үйдө жасап алсак болот. Эгерде сиздерде нашатыр спирт бар болсо, 2-3 тамчыдан тамчылатып койсоңуздар болот. Демек, ар бир жумушту жасап бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө колуңузду жууңуз. Жуугандан кийин сөзсүз түрдө аркасынан ушундай антисептикалык каражатты пайдаланыңыздар, кыздар. Бул албетте үй кожойкелерине өтө керек. Ушинтип колуңузду таза кармасаңыздар, колдо бардык микробдор бар, микробдорду өлтүрөт. Демек, бардыгыңыздарга ден соолугуңуздар чың болсун, үй бүлөңүздөр менен тынч аман болуңуздар. Ушундай антисептикалык каражатты үй бүлөңүздөр үчүн сөзсүз түрдө даярдаңыздар. Колду тез-тез самындап жууп, ошондой эле бир эле өзүңүз эмес, үй бүлөдөгү канчоңуздар жашасаңыздар дагы ушул нерсени даярдап алып туруп, сөзсүз түрдө колуңуздарды тазалап туруңуздар.